Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу Абсаттар Токтогулович. Чындын да көз көрүнө бир топ жакшы иштер жасалып атат Бишкек шаарында, региондордо. Ошол менен эле чогуу иш бар жерде сөзсүз кемчилик бар. Бул жерде биз түндүк түштүк альтернативалык жолу кайсы жылы ишке берилет, буюрса бүтүп калды да аяктагы. Түндүк түштүк альтернативалык жол курулушу негизинен аяктап калды, бирок ал жерде мүчүлүштүктөр бар. Бүгүнкү күндө көчкү коркунучу бар. Азыркы күндө көчкү түшүп жол жабылган. Ошол бардык мүчүлүштүктөрдү оңдоп калыбына келтирүү үчүн 2025 жылы биз 5 сооруженияны пландап атабыз. Азыр бул боюнча инвестор таптык. Бүгүнкү күндө сүйлөшүп атабыз каржылоо маселеси боюнча. Бул 3 эстакадный мост, 2 галерея и 25 километр жол салыныш керек бул аягына чыгыш үчүн. Аны биз 2025 жылга пландап атабыз. Ошонун баарын бүтүрсөк, бул жол толук кандуу ишке түшөт. 25 жыл аягында ишке кирип калган да. Же срок жокпу же азыр? Азыр пока биз айта албайбыз, бирок ошол мүчүлүштөрдүн баарын жойгондон кийин жумуш жол толук кандуу ишке кирет. Бирок 2025 жыл жаз айында биз план кылып атабыз. Бүгүнкү күндө туннель баардык жумуштар бүткөн, пайдаланууга беребиз деп. Андан кийин азыр Бекназар Токтосунович жогоруда палатада да айттык эле, азыр дагы баяндама жасаганыбызда бирок чыкпай калды. 25 жылкы пландарда Ош Карасуу жолун көтөрүп келип атам. Бул 25 жыл келип, себеби билесиздер, эми Нокат, Ош Нокат жолу бүтүп калды. Алайдын жолу жакшы эле, өзгөндүкү деле жакшы. Бирок салыштырмалуу эң баягы Густанов Сильваны мындай калкы жыш жайгашкан, экономикалык жактан дагы мамлекетибизге аябай чоң салымдарды кошкон. Ошол Карасуу районунун Ош Карасуу, Отсадыр Карасуу жолдору чын айтканда баягы 30-40 жылдан бери жасалып элек, ямыштын ремонт боло берип, бандай аябай кооптуу болуп калган да, чын айткандачы. Бул 25 жылга кирдиби? Сиз палатада кирди 25-ке деп жооп бергенсиз. Илимбек Кубанычбекович, Ош Карасуу жолу боюнча биз сиз өткөндө дагы көтөрдүңүз, көпүрө боюнча дагы көтөргөнсүз, агартуу маданият жолундагы. Ал боюнча сразу биз барарыбыз менен тапшырмаларды бердик. Бүгүнкү күндө азыр эсептерин жүргүзүп атат. Ош Карасуу жолун 2 жылга киргизип атабыз. Планда бар буюрса башталат да. Бирок биз бардыгын жасайбыз деп айта албайбыз, бирок определенный бөлүгүн жасап баштайбыз. Рахмат чоң. Эми башталып калса буюрса аягына чыгат деп ойлойбуз. Ошо менен чогуу бул жерде жогоруда сиздер айтып кеттиңиздер. Битум отчет берип атканда Кыргызстан өзүбүз чыгарып атабыз. Кочкор Атадан, Жунда заводдорунан депчи. Битум сапаты жагынан ошол азыр бизге келип аткан битумдар менен теңтайлаша алабы экен, мындай сапаты жагынанчы? Быйыл Жалал Абад областында Сузак районунда битум чыгаруучу завод ишке берилди. Чыккан битумдардын быйыл 3000 тоннадан ашыгыраак битум ошол заводдон биз завод аркылуу алып жолдорду жасадык. Лабораториядан чыккан анализдери боюнча бүгүнкү күндө аны соответствует ГОСТу. Анан Россиянын битумдары алар биздикине караганда алда канча сапаттуу десек болот, бирок биздики дагы показательдер боюнча андан кем эмес бүгүнкү күндө. Азыр биз ошол салган жолдордун сапаты боюнча битумдун бүгүнкү күндө биздин климатка кандай реакция берип атат, ошол боюнча да көзөмөл жүргүзүп келатабыз. Ошол менен чогуу бул жерде сиз айтып кеттиңиз, 415 миллион сом күтүүсүз чыгым болду бул селдерден депчи. Туура бул сел
тилсиз апат баягы качан болушун, кайсы жерде болушун биз билбейбиз. Бирок ошо менен чогуу баягы курулуп аткан жаңы азыркы көпүрөлөрдү ошол сапаты жагынан анча-мынча ошогон кооптуу жагдайларда туруштук бере ала турган качество контроль кылсаңыздар, эми 415 миллион чындыгында аябай чоң чыгым. Анан мына билесиздер, өнүккөн өлкөлөрдө ошол авариялык опасный зоналарда атайын баягы кышындагы дагы кар турбай турган, тоңбой турган асфальттар жасалат да билесиз. Бизде жакынкы жылдары барбы ушундай, жок дегенде ошо пиравалдарды Илимбек Кубанычбекович, жаңы технологиялар боюнча буга чейин да айтылып келди. Биз жаңы технологияларды бүгүнкү күндө биз уже колдонуп баштадык. Мурун жөнөкөй асфальт менен баса турган болсок, азыр бизде шыма деген шибеночно-мастичный асфальтобетон деген добавкалар чыккан, химический. Ошолорду биз бүгүнкү күндө колдонуп келатабыз. Алардын сапаты жагынан жөнөкөй асфальтка караганда бир 3-4 эсе прочный болот. Бул жерде бир эле маселе бар. Ал жаңы технологияларды колдонуш үчүн биз жетиштүү оборудованияларды, заводдорду дагы модернизация кылышыбыз керек. Анын үстүндө да иш алып баратабыз. Азыркы бизде жаңы келе турган заводдор дагы ошого ылайыкташтырып заказ берилип атат. Буюрса бул ал технологияларды биз жылдан жылга өздөштүрүп кетебиз. Буюрса жакшы болот. Бир экономический жактан деле алсак, жылда баягы техника менен ал жакты күрөп, туз себип, киши иштеткенден көрө ошондой иш кылып койсок жакшы эле болот го дейм да. Негизинен ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Жооптуу кызматтарды аткарып атасыздар. Абсаттар Токтогулович. Элге ушул инфраструктуралык түзүм, ушул жол, свет, суу, ошонун шарттуу эле түзүп берип койсок, биз мамлекет тарабынан калганын буюрса элибиз кылып алат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат.